Президент Садыр Жапаров Жалал-Абадка болгон жумушчу сапарында бир нече социалдык объектилердин ачылыш аземине катышты. Алардын катарында каладагы 275 орунга ылайыкташкан Манас Миң атындагы номер 18 мектептин жаңы имараты пайдаланууга берилди. Өлкө башчы билимдин башаты болгон жаркыраган жаңы мектептин ачылышы менен жергиликтүүлөрдү куттуктады. Жумушчу сапарымдын алкагында Жашыл шаар атыккан Жалал-Абадта Манас Миң жалпы орто билим берүү мектебинин 275 орундуу жаңы имаратынын ачылышына туш болгонума сүйүнүп отурамын. Туурунан далай билимдүү, илимдүү жаштарды чыгарган билим уясы болсун деп тилек кыламын. Билимдин башаты болгон келечек жаштарыбыздын пайдалуу түптөлүүчү ушул жаркыраган жаңы мектебиңиздердин ачылышы менен чын билимден куттуктайм. Албетте бүгүн Кыргызстан айылында жайгашкан бул мектепте чоң майрам. Анткени 95-жылы Ашар жолу менен салынган мектептин курулушу 5 жылдан кийин аяктап, 2 кабаттуу заманбап имарат тургузулду. Мында билим алууга бардык шарттар түзүлдү. Окуучулар үчүн заманбап спорт зал, ашкана, компьютердик лабораториялык класстар, санитардык бөлмөлөр бардык жабдуулар менен толукталган. Ушу президентибиз Садыр Жапаров болгондон бери заманбап, аябай сонун бүт шарттары менен, лабораториясы менен, бүт суу бардык азыркы заманбап мектеп куруп берди. Ушу коллективдин атынан, өзүмдүн атынан ушул Садыр Жапаровго чоң ыраазычылык билдирем. Мына балдар, окуучулар үчүн жакшы шарттарды түздү, окуучулардын билим сапатын көтөрөбүз деп ошонун үстүндө эмгектенип атабыз. Ушу заманбап жакшынакай ушундай жаркыраган мектеп куруп берди. Биз ушу коллективдин атынан, өзүмдүн атынан чын жүрөктөн ушул ыраазычылыгымды билдирем. Биздин келечегибиз ушу жаштар, ушу жаштарыбыз биздин өлкөбүздү, биздин мамлекетибизди көтөрүп, ушулар бир жакшы жактарга оңдойт деген ишеничтебиз. Буюрса Садыр Жапаров Нуркожоевичке да чоң рахмат. Биздин мектепте көп айтып аткан, бул мектеп ачылбайт деп. Мен ишенип жүргөм. Барды современный экен. Интерактивдүү доска, жаңы компьютерлер келди. Дагы да билимибизди көбөйтүп, мировой олимпиадаларга катышабыз деп үмүттөнөм. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун катышуусунда ушул эле күнү Сузак районунда онлайн форматта 3 мектеп ачылды. Алар номер 9 Осмоналиев атындагы орто мектеби, номер 46 Алыкулов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби жана номер 21 Эшматов атындагы орто мектеби. Айтылган билим уялардын баары акыркы шарттар менен бирдей типте заманбап болуп салынды. Баса белгилеп айтып кетчү жагдай ушул Манас Миң мектебинин кызыл тасмасын кесип, ак жол тилеп ачуу менен бирге дагы 3 билим уясын онлайн түрүндө ачып, балдарыбызга жергиликтүү элге жакшынакай маанай тартуулаганы турабыз. Азыр калган 3 мектепти дагы ушу онлайн режимде ачабыз. Албетте бул мектептерден дагы биздин балдарыбыз сапаттуу билим алып, Кыргызстандын чыныгы мекенчил атуулдары чыгат деп көп үмүт артамын мен. Өлкөбүздө жүрүп жаткан ырааттуу өнүгүүнүн алкагында мерчемдеп алган пландарыбызды ишке ашырууну уланта бермекчибиз. Буга болгону эл журтубуздун биримдиги, өлкөбүздө туруктуулуктун сакталышы гана зарыл болот. Кудай буйрса, 7 дубан эли бар Кыргызстаныбыз өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулат. Буга биз сөз беребиз. Бүгүн чындыгында Жалал-Абад областында айрыкча ушул айылда чоң майрам болуп атат. Анткени бул келечектин майрамы. Эң сонун мектеп салынып, заманбап мына азыр гана көрүп чыктык. Урматтуу президент өзү келип, ушул Жалал-Абад областында, Жалал-Абад шаарындагы ушул мектепти жана ошондой эле Сузак районундагы 3 мектепти онлайн ачылды. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда быйылкы эле жылы 140 мектеп жаңы салынды. Ошондой эле 40 мектеп капиталдык ремонттон өттү. Бардык ушундай бирдей типтүү эң акыркы шарттар менен салынган спорт залдары менен бөлүнбөй салынды. Акыркы 2 жылдан бери Кыргызстанда курулуштун доору жүрүп жатат. 2024-жылга 470 объект көргөзүлгөн. Анын ичинде 200гө жакыны билим берүү тармагындагы курулуштар. Бул жылы кеминде 100дөн ашык мектепти ишке берүү пландалууда.
тактап айтканда 150 мектеп жана ошондой эле 50ге жакын бала бакча көрсөтүлүп атат. Мунун баарын бүтүргөнгө бардыгы биригип ушул быйылкы жылкыга азыркы учурда 2,2 миллиард сом жылдын башы менен каралып берилип, бүгүнкү күндө финансированиянын освоениясы кетип атат. Жана ошондой эле Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, бул акча каражаттагы кыскарбастан көбөйүп, жылдын аягына чейин былтыркы жылдан кем болбойт деген бак ишеничтерди биз айта алабыз. Жана ошонун аркасынан республиканын аймагында 2024 жылга ушул кеминде дегенде 100дөн ашык мектепти ишке берүүгө пландап жатабыз. Курулуш оңдоп түзөө тармагында Жалал Абад республика боюнча рекорддук көрсөткүчтө турат. 2024 жылга 100дөгөн объект тизмеге кирген. Учурда бир мезгилде 30дан ашык объектте жумуш кызуу жүрүп, жыл аягына чейин бүткөрүү пландалган. Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Жалал Абад.